Кутмандуу күнүңөр менен урматтуу туугандар, достор. Мен силерге кучала жөнүндө маалымат айтып берейин. Бул кучала, кыргызчасы кучала деп айтылат. Орусчасы рвотный орех же болбосо дагы бир аты нокс деп айтылат. Челебуха деп дагы айтылат. Бул тропикалык, тропикалык же субтропикалык токойлордо өсөт. Бул бизге Индиядан келет, анан Кытайдан келет. Кыргызстандыкы мынакей. Мынакей Кыргызстандыкы, мынакей ошол Индияныкы. Анан бул кучала туберкулезго миңден бери, муун ооруларына миңден бери жана бөйрөк ооруларына миңден бери. Мен мындан көбүнчө эле мочегонный катары бөйрөккө дарыларды жасайм. Анан көбүнчө туберкулезго ушундан кырып, майдалап, порошок кылып, дары чөптөрдөн кошуп, тамырлардан кошуп, мен туберкулезго дары жасайм. Көптөгөн туберкулездорду ушу менен айыктырып жүрөм. Кимге дары керек болсо, муну чалгыла, мен деген дары жасап берем. Буну өз алдынча ичүү кооптуу. Анткени бул ядовитый вещество. Аябай уулуу да, бул ядовитый болот. Муну сыртын кырыш керек. Сырты аябагандай уу болот. Муну сыртын кырып, тазалап, порошок кылып, анан кийин колдонот. Колдонгондо дагы ар түрдүү рецепттер бар. Мен түз рецепт айта албайм, анткени деген адамдын организмине жараша, ар бир адамдын өзүнө жараша рецепттер айтылышы керек. 4кө бөлүп 1 ичип, 2ге бөлүп 1 ичип дегенди дагы абайлап ичиш керек. Бул тырыштырат. Туберкулезго ким дары керек болсо, мен ушуга кошуп, дагы көптөгөн чөптөрдү кошуп, көптөгөн кошуп туруп, анан кийин дары жасап берем. Андан сырткары простатитке момундай даярын эле сунуштай алам. Анткени мунун өзү жалгыз простатитке колдонулбайт. Буга атайын өзүнүн кошула турган чөптөрү бар, ошолор менен чогуу ичилет. Туберкулез жөнүндө биринчи этабында бул кучалага подготовительный катары, бул кучаланы ичкенге чейин, ушул дарыга, кучаладан жасалган дарыга даярдоо үчүн, адамдын организмин даярдоо үчүн мен момундай уулжандын тамырынан дары жасап берем. Аны ичет. Аны ичип, ичкенден кийин анын артынан мээр чөп менен, мээр чөп деген момундай болот. Мээр чөптү азыр көргөзөйүн десем чыкпай жатат. Мээр чөп деген момундай болот. Мээр чөп деген. Ушундан дары жасайм. Мээр чөп, алтын тамыр кошулуп, мынакей. Мээр чөп, алтын тамырдан дары жасап берем. Ошону ичет. Аябай организмди дайындап алып туруп, анан кийин анын артынан кучаладан дары жасайм. Биринчи
Уулжан кетет. Экинчи мээр чөп менен алтын тамыр жана башка дагы тамырлардан кошуп дары жасап берем. Ошону ичет. Анан үчүнчү, адамдын организми даяр болгондо мен мына кучаладан дары жасап берем. Туберкулез, жөтөл, кургак жөтөл, подозрение туберкулез, өпкө ооруларынын көп түрлөрүн ушул рецепт менен дарылап жүрөм. Абдан жакшы пайдасы бар. Ушуну чыдап, курс лечения аябай узак. 1 ай уулжан, 1 ай мээр чөп, 2 ай кучала ичет. Ошондо 4 ай дарыланат. 4 ай дарылангандан кийин ортодон перерыв кылып туруп дагы 4 ай кылат. Ошондо 1 жылдын жарым, мисалы үчүн 1 жылдын ичинде 4 ай биринчи курсун кылса, жарым жыл перерыв кылып туруп дагы экинчи курсун 4 ай ичет. Туберкулез оңой менен айыга турган оору эмес. Өпкөдөгү оорулар жана өпкөдөгү тоолгон токой оорулар бар. Ошонун бардыгы эле 1 айда, 25 күндө, 10 күндө айыга калбайт. Ошонун бардыгын ушул кучала менен долгий срок, бирок абдан жакшы жыйынтык берет. Мен уже мындан жыйынтык көрүп, уже көптөгөн адамдар айыккан. Суроолоруңар болсо WhatsApp'тан чалып, WhatsApp'тан толук маалымат алсаңар болот. Телефон номерим 708 04 93 46. Бишкекте турам. Чалсаңар болот, келсеңер болот, телефондон маалымат алсаңар болот.